Урматтуу бир туугандар, Валберсте бүгүнкү күндө атаман болуп жаткан бүгүн бизде конокто. азыр Валберске кирип туруп топовый товар дедим, кыргыздын эмес жок товар. Бирок Алла Тааланын планычы биздин планыбыздан жакшыраак экен да. Кыргызский текстилди туу чокусуна кантип чыгарасыз? 1 миллиард самый номер один это кыргызский кийимди саткан киши да. Минус миллион менен баштасаң духың жетеби? Биздер азыр өтө сонун нерсе кылыптырсыздар да, анан бөлүшөбүз деп атасыздар. Москва аны не прощает да мындай. Арыбаңыздар урматтуу кыргыз элим, сиздер менен Сиябан подкаст каналынан кайра узак убакыттан кийин жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз. Кудай буйрса мындан ары бат-баттан көрүшүп турабыз. Бүгүн сиздерге сонун конокторду алып келгенбиз. Сабап логистикалык борборунун кайрымдуулук фондунун жетекчиси жана Валберсте бүгүнкү күндө атаман болуп жаткан бүгүн бизде конокто Айбек мырза, Нурболот мырза, кош келипсиздер. Рахмат. Биз бир аз убакытты кечеңдетип баштап алган үчүн дароо сөзгө киришели. Биз каяктан болосуздар, сиздер кайсы жердин кулунусуздар, кайсы жерде чоңойдуңуздар, өзүңүздөр жөнүндө кеңири маалымат берсеңиздер. Биздин атыбыз Айбек болот, биз түбүбүз көлдөн, бирок төрөлүп өсүп калган жерибиз Бишкек. Анан кийин ошо Бишкектин ошо Восток 5 деген микрорайон бар, ошо жактын школунда, ошо жактын садигинде, Көчөлөрүндө ошо жактан өскөнбүз да. Ошо анан кийин баягы сиз атаман дедиңизби? Атамандар көп, бирок бөлүшчүлөр аз да. Биз мынтип айтсак болот, ошо бөлүшчүлөрдүн арасына киребиз да. Жакшы. Ошо биздин атыбыз Нурболот, биздин түбүбүз нарын. Бирок ошо биз шаарда чоңоюп калганбыз. Школ, мектепти, университетти ошо Бишкектен бүткөнбүз. Ошо Алла Таала ошо бизди Москвага алып келип, ошо Москвада иш жүргүзгөнгө неме болуп берип коюптур да, возможность. Ошо биз элдин кызматындабыз. Иншаллах ошо ийгиликтерибиз менен бөлүшүп жүрөбүз да. Эми мындай кылалы. Мырза дебейин, байке дейин, капа болбосоңуздар. Ушинтип жакшы сөзгө өтөлү. Сиздер менен мына нерсени сурагым келип жатат да, Сабап логистикалык борбору дейт, кайрымдуулук фонду дейт. Эмне үчүн Сабап? Жана качандан бери иштеп баштады? Кимден милкетчи болду? Ушул жөнүндө Сабаптын тегерегинде сүйлөшсөк, Мейли. Мен азыр башын баштап берейин, бирок сөзүмдү Нурболот толуктап кетсин, эгерде бир жерин чыштап кете турган болсом. Негизи Сабап деген бул биз международный тил катары алганбыз. Бул кыргызчасы сооп иш деген сөз, сооп деген. Эми бул биз СНГде жашагандан кийин биякта мусулмандар, татарлар, башкирлер, чечендер, дагестандыктар, анан ар ким баары эле туркоязычный эмес да, ар кандай тилдегилер бар. Бирок ошонун баары түшүнсүн деп Сабап деп койдук. Эмне себептен? Логистика деген себеби бул жерде өтө сыр жатат. Анткени ошого биз түшүндүк да бир нерсени. Монтип эле эшикти такылдатып байларга бергиле, момдай ишти кылабыз дегенден адамдар чарчаптыр да. Ошентип соо издеген адамдар. 21 кылымда уже биз болсо аларга платформа түзүп бердик. Биз айттык, биз ушундай бизнес ойлоп таптык. Силер ошо услуга менен колдонгонуңар менен эле силердин атыңардан сооп иш катары жетим жесирлерге каржыланат. Персонально силердин атыңардан. Мисалы алар просто Валберс тармагы боло турган болсо, логистикага товар салат, килограммы бул там 55 рубль болсо условно, вроде бы жөн эле услугасын төлөп койду, товар Валберске кирди, бирок эмне ал кишинин атынан автоматически 7 рубль жана биздин фондубузга түшөт да, ошо фонддун ичинен уже дальше жетим жесирлерге кетип атат да. То есть бул очень сильно мотивирует. Мен деле жөнөкөй ишкер болсом, товар салсам, мен деле сүйүнмөкмүн. Вроде услуга менен эметип атам, бирок кандайдыр мен ушу обществого мен кандайдыр бир салымым бар дегенчи. Ошо өтө чоң долбоор. Анан Нурболот толуктап кетсе да жакшыраак болот. Ушул негизи Сабаптын немеси бар да, относительный долясы, допустим, 80% ушу фондко түшкөн немесин 80% биз именно развитие общества деген бир раздел бар да. Биз именно ушу биздин кыргыз элибиздин ушу Москвада жүргөндөрүн же Кыргызстанда ким ушу
окуйм дегендер болсо или допустим ошо дин жактан ошо окуп аткан балдар болсо же ушундай азыр валберс жөнүндө бизнес жөнүндө психология жөнүндө этот мероприятияларды уюштуруп ошого акча салабыз да ушундай проекттергечи. Бул ошол жака жумшалат ошол платформадан түшкөн акча. 80% ошондой иштерге жумшалат. Анын 20% это уже который там жанакы муктаж болуп калат го, эми ошолордун немеге расходдору болот да. 20%. Бирок сонун платформа экен. Мисалы барсаң бир жер, мисалы жөн эле азыр отуруп Тиньковдон акча которсоң деле Кыргызстанга услуга алат да 50 рубль. Бирок ошол соопко да иштеп жатасың да ортодон, өтө сонун. Чындап мына 21-жылга карата мына кылымдын баягы доорду пайдаланып, сонун нерсе ойлоп тапсыздар, азаматсыздар. Бул фондду азыр менен кошуп кетким келет. Биз именно ушундай бир мероприятияларга эмнеге көп басым кылып атабыз, анткени болсо азыркы замандачы айтып коюшат го, этот не надо людям давать рыбу, надо научить их ловить рыбу, да. Ушу биздин максат ушу эмнеге көп 80% ушу на развитие неме кылабыз, расход кылабыз, анткени болсо биздин максат ушу Москвада жүргөндөр ушу бизнести кылганды үйрөнсүн, Валберске чыгып кандай жанакы фишкаларын, жеңил жолдорун биз көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Ушуну допустим ушундай мероприятие уже 2-3 жылдан бери кылып атабыз. Ушундай азыркы учурда уже өлө көп результаттар бар да. Допустим, былтыр болсо биз бир 150 кишиге пример мероприятие уюштурганбыз. Биз кафе снимать этип, ушу биздин фонддон эле кафе снимать этип туруп 150 кишиди окутканбыз. Ошонун ичинен бул жылы биз обратная связь деген бар да. Ошолор менен сүрсөк, ушундай балдар, эжекелер, ушундай балдар чыкты, биз обратная связь беребиз дейт да. Биз айына болсо 2-3 миллион рубль таап калдык дейт да через Валберсчи. Да, а для нас это что? Биз допустим просто биргенибизди эл менен бөлүштүк. А бул уже 1 жылдан кийин ушундай результаттар келип атат да. Анан как мы понимаем, допустим, бир эле киши допустим Бишкекке заказ кылса, Бишкектен бир цехти иштетсе, аякта болсо 10-15 киши тиксе, 10-15 киши болсо да 5 баланы багат дегендей болуп уже чоң влияние болуп атат да. И биздин максат азыр ушундай максимальный ушундай биргенибизди бөлүшүп, максимальный ушундай бир кечелерге мероприятиялар акча салганыбыз ошо бизге жакшы болуп атат да. Анткени бул кайта эле соопчулук иш да. Илим да, эми бул деле адамдын баягы кандай деп коет, мировоззрениясын, баягы деңгээлин өстүртүү. Чтоб биз деле ушинтип иштесек болот экен деген бир кандайдыр бир ощущение жүрөгүнө келе турган болсо, ал адам ал нерсени кылат да. А бизде стереотип кандай? Буну орустар эле кыла алат, же баланча, же түкүнчө, же кандайдыр бир ушундай бир стереотиптер бар. Ошого эметип алып эле потолокту жара албай эле баягы өзүнүн айланып бир коробкадан чыгара албаган адамдар көп да. Мен всегда айтам да, биз бир коробкада жашайбыз, бул үй. Экинчи коробка бул биздин ишибиз. Ошо бир коробкадан экинчи коробкадан кетип атып эле биздин өмүрүбүз өтүп атат. Ошол рамкадан эле кетип калабыз да. Болду. Анан эми ичкениңе табасың, эми мейли анча-мынча үй бүлөнгө жетет экен, эми мейли машина аласың, мейли үй аласың. Но это же не драйвит же. Адам зат деген мындай бир айылды бага турган жигиттерден, инсандардан болуш керек да. То есть мындай максатты кенен койсо Алла таалам берет экен да. То есть биз өзүбүз чүнчүйтүп кичинекей кылып алабыз, ошого жараша мынтип эле муравейниктей болуп эле жүрө беребиз. Нурболот айткандай эле, действительно бул акчанын баары биз эмнеге биз басымды кыргызский текстилге кылып атпайбызбы? А кыргызский текстил бул биздин Кыргызстандын экономикасын өстүрүп атпайбы? Мен университетте окуп атканда деле экспорт менен импорт баланс болуш керек экен да, чтобы биздин нацвалюта кармаш үчүнчү инфляцияга. Андан мурун биринчи девальвация болот экен, андан өспөсө инфляцияга айланат экен да. Эми ошону как-то мындай сохранить, мону баланс кылып турат экен. Экспорт бизде жакшы развит эмес да. Аны за счет мигрантов баланс кылат экен да. Ошончо Южный Кореядан, Штаттан, Европадан көп жерлерден акча которулат. Раз, центральный банк баланс кылып коет да. А биз эмне деп атабыз? Кыргыздын мындай эмесин өстүрткүлө деп атабыз. А я еще да бир факт айтып берейинби? Мне кажется, телекөрүүчүлөргө очень интересно. Кыргызстан, оказывается, средний эмеде советский период, жана 15 республиканын ичинен биринчи место алчу экен да. 15 республиканын ичинен. Бул далил экен, бул бар нерсе экен да. Именно легкая промышленность, ушу именно текстиль жагынан. Анан ал приходящий знамя деп коет экен, ал еще мынтип жылып кетет экен да. Мисалы үчүн Белоруссия жакшы тиксе, ал флаг Белоруссияга кетип калат экен да. Эми ошону 17 жыл 17 жолу бербей
тигиш мындай марканы кармаш это высоко мен ойлойм жогорку бир деңгээлди бул стоит да. жакшы сактаган экендер Ошон үчүн бизде ушундай мындай устаттар калган, Бүгүнчү. шакирттер калган дегендейчи. Ошо бекерден пустынядан эле элдер тигип Пашевди анан бияка алып келип саткан жок да. Бирок азыр таможенный союзга кирдик, бизге өлө сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Именно легально, по белому кыргызский ИП ачып, Валберске кирип, анан кыргыздын товарын Валберстин платформасында сатса, бул Кыргызстанга болгон чоң салым болот атпайбы? Биз эми ошонун бөлүшүү ниетинде. А эмне үчүн? Бизге деле не резон, бизге деле кызыкчылыгы жок. Биз эми ар бир адам өзүнүн кесибинде алла ыраазычылыгы үчүн какой-то бир вклад, мындай история катары же какой-то бир вклад калтыргысы келет экен да бул жашоодочу. Биз ошондой ниетте бөлүшүп жаткан кирбезбиз да. Габыр Мадаминов деген агай мектептен окуучуларын окутуп, анан университетке окутканда, анан баягы окуучуларына жардам болсун деп өзүнүн айлыгынан Келечек деген фонд ачат экен да. Келечек деген фонд ачып, анан ошол жака өзүнүн айлыгын салып койткон. Анан тиги баласы окуп бүтүп, анан ага мен акчаңызды кайтарам, ага студент маалында салган акчаңызды кайтарам десе, ушул фондко сал дейт экен да. Ушул фондко сал, сенен кийин барып окугандар ушул фонддон пайдалансын деп отуруп, ошол фонд бүгүн аябай жакшы өнүккөн. Ошол Баткенден 3-гимназиядан кеткендер ошол фонддон пайдаланылат да. Ошо сыңарыдай эле сиздер дагы мындай эмнени айткым келип атат, бул жерде билимге пайдалуу фонддор аз да. Кайрымдуулук фонддору көп, сооп берчү фонддор. Сиздер ошол жана түшкөн логистикадан түшкөн акчаны кайра эле ошол 80%-ын билимге жумшайбыз деп атасыздар. Кайра эле ошол элдер көзүңөрдү ачкыла, мынтип иштесеңер болот, могу платформаны иштеткиле, могуну колдонгула деп эле, бул аябай жакшы да. Анан ошо илим жөнүндө сөз болуп келе жатат. Кайсы жерлерде окудуңуздар эле? Университеттерин эмнени бүттүңүздөр? Кайсы кесиптин ээси болдуңуздар? Биз негизи Анан турмуш деген университет эмнелерди үйрөтүп жатат? Ошолор жөнүндө айталы. Баары эле гладкий болбойт да, туура айтасыз. Эми биз деле туруп эле мындай болуп калган жокпуз да. Негизи эле биз мектепти бүткөнбүз шаардан, 66-мектепти бүткөнбүз. Аны бүткөндөн кийин национальныйга КНУ деп коет. Биздики эконом-фак болчу ошо кезде, бирок акыркы 3-4-5 курста институтка айландырып салды. Экономический факультеттен экономический институт болуп калды. Ошону бүттүк. Бирок мен өзүм бизнесмендин үй бүлөсүнөнмүн. Анан ошол моментте алар Черкизовдо иштегенге байланыштуу Черкиз жабылып, ошондо катуу банкрот болушту. Уксаңыздар керек, бул деле тарыхта калып калса керек, канчадаган адамдар өлүп кетти ал жерде. Вьетнам, Кытайларды мындай итти аткандай эле өлтүрүп койгон күндөр болду. Ал учурда рекетирство да бар болчу. Мен ата-энем деле Кудайга шүгүр аман эсен. Бирок алар да ушундай товарын тоноп кеткен деңгээлинде өтө чоң бир жагдайга түшүп калган. Мен жанагындай эле Робин Гуд катары салакка алды да. Салакка тийип. Биз деле окууну бүткөндөн дальше по специальности иштейли десек, бул жерде же ата-энең же дальше мындай эгоизм болду да. Же сен эгоистично мына илимди алып алдың, мен өзүм жол менен кетем, же ата-энеге жардам беришкек деп ошо бир эмеге кирип алдык. 10 жылдан бери буксовать көрбөгөндү көрдүк. Бирок мен ошонун үчүн балким азыр бөлүшүп жатам да. Ошолорду көргөн үчүн, анын баарын жаман нерселерди айтпай эле коелу, аягы жакшы менен чечилди. Эмнени айтарым келет да? Берген адам, неважно акча менен бересиң же физический жардам бересиң же интеллектуально садака деп коет, өзүңүн интеллегиң менен билген нерсеңди бөлүшүү менен сен эч убакта кемибейт экенсиң. Только плюс. Биз күтүлбөгөн жактан берекени өз көзүбүз менен күбө болгон жерлерди биз байкадык да. Ошону элдерге деле айткым келет. Билген нерсеңер мындай көкүрөк маселеси да, бул айланып келип көкүрөгүң тар болсо, сен кичинекей эле бир жерден бизнес ачам десең, ошо оору келет, өтө оору келет. Эгерсе көкүрөгүң келем болсо, моундай азыр биз ачкан логистический центр деген бул өтө чоң проект. Адан тышкары Retailers B2B деген платформа өзүнчө дагы ачтык да. Ал дагы өтө чоң долбоор. Азыр буга да келебиз. Ал өтө жеңил болду. Көкүрөк маселесин эмнеге айткым келет? Көкүрөгүңөрдү кенен койгула, берүүчү Алла таалам максимально аракетиңерди кылгыла болду да. Кыскача мындай илимден акыры бияка өтүп кеттик да. Кыскача биздики ушундай да, период жизни дейт. Сиздин кесиңизчи?
Биз по идее по специальности биз экономистпиз да. Сиз деле Ошо национальный экономфакка тапшырганбыз. Бирок жалаң 5 окучумун да мурун. И бирок ушу банкта 6 ай иштеп туруп мен түшүндүм бул менин ишим эмес экен да. Бул менин жүрөгүмө жаккан жок да вообще. Мен эмнени иштейм десем, оказывается, маркетинг, бизнес жакты жактырчумун да. Анан ошентип бизнес жакка өтүп кеткем. Ошо IT компанияда иштедим. Кийин IT компанияда исполнительный директорго чейин жеттим. Биз буквально мурун болсо ушу проект нолдон баштаганбыз да, кадимкидей. Кагаздан баштап нолдон баштап туруп чоң биз действительно бир 5-10 миллион доллардык компанияга жеткенбиз да. В свое время вот исполнительный директор болуп аябай чоң ийгиликтерге жеткенбиз. Бирок не деген компания? Мен аны айтпай эле коеюн, ошо в свое время тоже как Валбер сыяктуу эле площадка болчу да. Сиздер негизи айтасыздар бир нерсе. Бирок мен я про свою да площадку расскажу. Анан крупный неме болуп өзүм менин астымда 70 кишидей команда иштечү да, под моим руководством. Анан бирок ушундай бир момент келди. Биздин үй бүлөсү ушундай бир какое-то бир событие болду, допустим, ушу үйүбүзгө болсо этот уру кирип, тигирбүү болуп, короче, ушу биздин ата-энебиз тоже швейный предприятияда иштейт, эми швейный цех иштетебиз көп жылдан бери, почти 2000 канчанчы жылдан бери. Бизнесте жүргөн ата-эне бизнесте жүргөн адамдар. Анан ошо ата-апамдар айтты да, сен болсо башка бир оруска иштебесең, бизге эле иштебейсиңби депчи. Биз ошол акчаны эле биз төлөп беребиз депчи. Хорошо деп турган баштадык да. Анан Москвага келгеним болсо, Москвада бир да тааныш жок деңиз. Биринчи күн болсо ошо Москвага учуп келдим. Качан жыл келдиңиз биринчи жолу? 2018 болуп калды. 2019 учуп келдим. Москвада бир да таанышым жок да. Ошондо мага ушу Садовод базарын болсо билетти жака алдык. 15 000 рубль менен келгем, бүттү. Бияка келдим, такси менен келдим, уже 13 000 алды, уже ошондо уже такой турмуш башталды. Москванын жашоосу ушундай экен деп турган. Бияка келсем, биякта болсо еще жатканга да жер жок да. Биринчи күндө. Анан Садоводто кыдырдым, биринчи экинчи этаж ушу койка место бар, комната бар, ушу кире телем десем. Биринчи күн таппай чыккан жок да. Анан карасам ошо почти эшикте калгандай эле болдум да, ощущениечи. Вот ошондо карасам ушу этот компанияны таштап ушул үчүн келдим беле дедиңиз. Да, кадимкидей эле. Ошондо эмне болду, ошо телефонго карасам, ошо Инстаграм бир досум бар экен. Жөн эле алыс эле досум, ошо барсам Москванын ошо метронун бир тети вообще алыс жагында жашайт экен, ошол жака барып ошону жатам деп думаю, ничего себе, жашоо ушул турбайбы депчи. Оказывается, ушундай Алла Таала ушундай кылып коет экен. Биз бүгүн каякта болорбуз, биз билбей эткенбиз да, эртең каякта болорбуз билбей эткен. Бывает так, кажется, биз ушундай бир жакшы жашоодон, туугандарыбыздын жанынан биз эчтекени билбей жүрө берет экенбиз да. Реальный жашоо если биз сыртка чыкканда башталат, сыртка чыкканда башталат экен. Именно сыртка чыкканда биз как личность өсөт экенбиз да. Линктер айтасыз. Буга чейин мен ошондо түшүндүм, буга чейинки жүргөнүм бир анча-мынча проблемалар вообще проблема болчу эмес экен да. Ошон үчүн мен бир, наверное, как совет катарыбы же кандай десем, ушу негизи ар бир адам ушундай бир чет өлкөгө чыгып, жашап көрүп, турмушту көрүш керек экен да. Ошол жакта ошондой бир патриоттук сезимдер ойгонот экен. Ушундай эркек болсо, атенин сүйөсү, еще адам болсо ушундай как личность, эркек болсо эркекти как эркекти болуп өсөт экен да, как мужчина да, өзүнө жоопкерчилик алып, ушундай бир мало того, что просто выжить, так еще ушундай бир жакшы бир ушундай мечта, целдер пайда болуп баштайт экен да. Потому что Бишкекте жүргөзсөк же айылда жүрсөк биз беззаботный немебиз да, как эчтеке проблем жок да, жакында туугандарым жүрсө биз эчтекени ойлонбой жүрө берет экенбиз да. Анан ушу жашоо ошол решение, өмүр өтө берет экен да. Ушинтип эле ойлоном, ушу бияка келгеним эң туура жол болуптур да. Негизи мен ошо мурун болсо ата-энеме биринчи ошо ата-энеме ыраазычылыкты билдиргим келет. Ата-энем мага ушундай бир спортко жаздырып, борьба, бокс, бассейн, ушундай курстарга дайыма барчумун, английскийге барчумун. Мен англис тилин свободно сүйлөчүмүн да. Вот кадимкидей вот мен орусча, кыргызча кандай сүйлөсөм, мен прям кенен сүйлөчүмүн англисче. Вот англисче болсо ушундай native speaker деген бар, это типа как естественный говор да. Ушундай деңгээлде сүйлөчүмүн. Мен эч качан Россияга келип иштейм деп ойлогон эмесмин да, чынды айтсам. Ошол англис тилди жыйнап алып, ошон мен Германияда же бир Америкада, Англияда окуйм деп жүрчүмүн да. Мен студенткам, кстати, азыр Германияда окуйт. Тоже салам. Ушундай иштейм деп жүрчүмүн да, бирок ошо айтпайм, биз билбей эткенбиз эртең эмне күтөт экенчи бизди.
Анан бирок бияка келдик, бирок ушул азыркы болуп аткан неме бул эң туура жол экенин азыр түшүнүп атам да. Анткени жанагы Стив Джобс айткандай эле, все точки сходятся потом да. Бул өтө чоң мотивация болуп тур да. 70 адамды башкарып жүргөн, англис тилде чонтекке бүктөп салып койгон бала бир карагандан эле келип туруп садоводдун койка место издеп калганда уже бул не пранкпу деп Кадимкидей ошондой болду. Ким мындай неме кылып атат мага деп Да. ата энемби чоо мындай ким мени мынтип жазалап атат деп Чын ушундай эле болот экен. Анан бирок Алла Тааланын планычы биздин планыбыздан жакшыраак экен да. Биз бияка келгенде кадимкидей ушу как личность аябай өстүк да. Анан ушундай азыр чоң проекттер түзүп атабыз. Астустан допустим чоң ушундай бир жамаатыбыз бар. Жамаатта ушундай допустим жок дегенде бир 40-50 киши бар да. Ошо азыр общий жамаат, ушу биздин жамааттан ещё да эжекелер бар, байкелер бар, аякта бир 200-300 киши жакында ушу чоң мероприятие өткөрдүк, 400-500 кишигечи. Бул чоң бир жетишкенчилик, бирок бул Алла Тааланын немеси менен болуп атат да. Мен Алла Таала ушуну чек шүгүрлөр айткым келет. Алла Таала ыраазымын. Алла Таала шүгүр да. Анан биз да ещё дальше, мне кажется, да ещё раскрывать этип беребиз, ушу темалар биз кандай проекттер иштетип атабыз. Да, айтып берели кененирээк. Анан мындай кылалы, азыр эки экономистти таптык. Дагы аларды мындай алып келдик. Эми Россияга алып келип алдык да. Экөө тең эле келиптир ата энелерибизге жардам беребиз деп эки экономистти Москвага алып келип алдык. Сиздер эмне бириктирди? Каяктан тааныштыңыздар? Валберске кантип кирип калдыңыздар? Ушундан сүйлөйчү. Керегин айтып бериңчи Айбек байке. Валберс деген түшүнүктүү элге неме эле Яндекс Маркет деген бар, Озон, жанагы Авито деп элдердин башы айланат да. Бирок баарыгын эле элдер мындай бир товар сатып алуучу приложение катары билет. Бирок ага кирип иштеп ал жерде кантип товар сатып өсө турган ал жагын ойлоно электер көп. Бирок ал жака кирип калып кичине дамыл сезип калгандар дагы бар. Ошол жөнүндө бир кеңири айтып бериңиздерчи сиздер. Мен да түшүнүп алайын дейт. Эми мындай эси кыскача айтып бере турган болсок, Вактыңыз бар? Нурболотту жана башка байкелер менен эмне бизди бириктирди? Биз Москвада билесиздер, 4 эле мечит бар. Анан жума намазга каяка барабыз, эмне барабыз, кандай кылабыз? Садоводдогу биз эми мындай нерсени түшүндүк да, бул соода менен чечилбейт ийгилик. Же кандайдыр башка бир күчтөр менен же акча менен чечилбейт экенин биз түшүндүк да. Биз эмне кылдык? Биртке болсо да Алла Таалама жакындайлы, жума күнү барып, эми полноценный эс алганга да мүмкүнчүлүк жок да ба? Жума күнү выходной деп кээрлер чыкпай коет го, бизде андайга да мүмкүнчүлүк жок. Бүт бар ар бир саат убакыты менен эсептелинген да. Ошо убакыт боюнча анан дагы кийинирээк токтолобуз. Кыргызстанда убакытка кичине мындай безалаберный отношение кылат экен да. Москва аны не прощает да, мындай тилде айткандачы. А биз эмне кылдык? Ошо биздин балдар дагы көп балдар бар, ошо Умар деген бир бала организовать эте койду маршрутканы. Чогуу барчык, жалаң жигиттер барчык, анан жана маршруткага жума намазга акчасын бөлүшүп, ошол жерден баягы биртке болсо да ыймандашып, бирин-бирибизге мотивация берип, ушу менен жашоо бүтүп калбайт, буюрса баары жакшы болот деген эме менен барганча ушинтип барабыз, келгенче ушинтип барабыз. Анан ушинтип ынтымагыбыз артып, анан биз айттык да, биз бирин-бирибизге ушу соода жагынан фишкаларды айтып жардам берели деп анан айта баштадык, бөлүштүк. Секреттерди да, мындайча айтканда. Анан ошентип эметип анан кийин биз бир нерсени түшүндүк. Оказывается, биз ушуну жеке эле өзүбүздүн кичинекей жамаатыбыз менен ограничиваться тете бербей, давайте ушундай чоң долбоорлорду кылабыз. Анан чоң долбоорлордун артынан анан кийин толугу менен биринчи садоводко, анан садоводдун толук бүткүл элге жеткизип алгандан кийин анан сыртка чыгабыз деп. Азыр ушул кербезибиз сыртка чыгып аткан кези акырын адамдарга түшүндүрүп атабыз. Бирок садоводдун ичинде уже бизди баары таанып бүттү, даже байке эжекелер эркелеп да бүттү да. Кээде бекер билет берсең барбай коюшат. Көп кыргыздар белый дачадагылар айтат, бизге эмне айткан жоксуңар? Эмне силер только садоводко эле эмгек кылып, бизге да бербейсиңер деп. Анысы кандай, ушу бизди бириктире турган бир жол, бул Алла Таалам ыраазычылыгы үчүн ар бир кылган ар бир кадамыбызды бирин-бирибизге күйгөн себебинен ушундай Алла Таалам ийгиликтерди ачтыбы деп ойлойм. Биринчиден, мен эми баягы историяны предыстория деп коет го, артка кете турган болсок,
Биз илгери баарыбыз билебиз, мынтип илип алып кийимдерди сатчык. Мен ата энем ошентип сатчу. Анан мен байкасам, кыргыздар ошону дагы деле сатып атат. Анан мен болсо жана посредник болуп тачка ташып, жана эме деп коет, ревизия кылып, элдер башка улуттар, Вьетнамдар, башкалар соц тармактан интернет магазиндерин ачып алып, сүрөттөргө тартып, соц тармак аркылуу Telegram, Контакт деген, ВК деген эмелер менен товарын сатып атат. Алардыкы очередь. А кыргыздардын павильондоруна барсаң, музей да, музей, эч ким жок. Жана эмесин суук десеңиз. Азыр Кудайга шүгүр, берки торговый центр, биягы суук. Ошо торговый центрде жөн эле мынтип отурат, баягы илгерки товар оборотунун күчү менен эле да. А вьетнамдарга тамак жегенге эмеси жок, убактысы жок. А мен еще алар тамак жеп атса күтүп атам. Мен посредникмин да, жана 10% мага төлөп берет да клиенттер. Анан бүттүк СНГ ушинтип иштеп. Анан мен ойлондум да, эмнеге биз кылсак болбойт деп, акырындык менен ошо соц тармак жагынан баштаганбыз. Соц тармакты акырындык менен иштетип баштагандан бир нерсени түшүндүм. Marketplace деген. Marketplace менен соц тармакта иштеген эки бизнестин ортосун айтып берейинчи. Соц тармакта 12 саат иштелет. Мына мен көзүм ачык, мен кыймылдап атам, мен жооп берип атам, ал иштеп атат. Акча түшүп атат, мен товарларды упаковка кылып клиенттерге жөнөтүп атам. Бирок Marketplace'ин Wildberries тууралуу сүйлөй турган болсок, аяктыкы 24 саат экен. Эми суроо. 12 саат иштеген продуктивныйбы же 24 саат иштеген продуктивный? Мен уктап турсам, компьютерди ачам, карасам уже 450 штук сатылыптыр. Түндө уктап аткан кезимде. Анан ким астыга чыгат? Ошону ар бир адам өзүнө суроо бериш керек да. Эми телефонду көрүп атпайсызбы? Илгери черно-белый телефон менен колдонгонбуз да. Эми баарыбыз черно-белый телефон менен калып кеткен жокпуз го, баягы Nokia 3100 мененчи. Азыр болсо iPhone'дун 15, 16-сын көтөрүп атасыңар, видео менен жөнөтүп атасың, жана CapCut деген приложение менен редактировать этип атат элдерчи. Бирок биягы өнүгүп өткөн да, соода тармагы илгерки бойдон. Максимум WhatsApp рассылка да. Эми суроо бериңиз, сиз артка кетпегенде ким артка кетет? Биз ошону баягы даже ошо дордойдо балким отурган эжекелердин аң сезим баягы потолокту сындырыш керек да. Жок эжекелер, андай иш болбойт. Фото болот, күчтүү фотосессияларга бериш керек. Мындай ракурсу туура болгондо ошо CTR деп коет. CTR деген кликабельность высокий болсо, канчалык адам, ал болсо алгоритмда канчалык эме кликабельность күчтүү болсо, ошончолук адам көп болот, ошончолук вероятность продажи да. Фото күчтүү болуш керек. Описанияларда, если касательно Wildberries болсо, ключевиктер туура жазылыш керек. Касательно соцсеть болсо, мындай окуганда сатып ала турган деңгээлдеги описаниялар болуш керек. Аны еще таргетировать. Мен технический частьына кирип кеттим. Эмнеге технический частьына кирип кеттим? Бул бала отура алып эле мени бул ойду төйдү сүйлөп атат деген вопростор болбош үчүн мне приходится в техническую часть зайти и чуть-чуть рассказать. А ким ошо сферада жүргөн адамдар, алар сразу түшүнөт. Бул толк бар экен, бул ушу сферада иштеткен, значит, сөзүм баары далил. Ошо себептен мне приходится вот эту часть рассказывать. Эми биздин максат кыргызский текстилди туу чокусуна кантип чыгарабыз? Кстати, бир аз предыстория. Турциянын кийимин билебиз, Белоруссиянын кийимин билебиз, Кытайдын кийимин билебиз. Эми Турцияны билебиз, алардын тарыхы кандай. Эми Кыргыздын тарыхы да өтө чоң. Кытай азыр космоска учуруп атат. Кытайдын товары менен турецкий товар менен тең тирешип, возможно, некоторых позициях топто тура турган кыргыздын текстили да. Азыр Wildberriesке кирип туруп топовый товар десең, кыргыздын эмес жок товар. А мен не то чтобы серьезно, 1000 позиций да. Мен көрүп эле сразу билем да, определяю. Иштеп аткан адамдар баары определять этет. Көрдү, кирди, бул кыргыздын пашыбы экен депчи. Всё, топ-1. А мен айтып атам да, неге кыргыздар силер өзүңөрдүн баркыңарды билбей бариста болуп иштеп жүрөсүңөр, бирөөгө эме кылып кофе кылып, неге өзүңөрдүн баркыңарды билбей дагы башка бир ооба эмеси жакшы, зарплатасы жакшы, без проблем. Бирок эгерде бизде ушундай мындай фишка бар болсо, неге биз ал нерсе менен колдонбойбуз? Азыр даже ушундай эме келди, биз эми бизнесменбиз, предприниматель. Биз эч убакта айтпайбыз, сен Wildberriesке курска бар, окуу, анан жөн эле менеджердин уровенинде калып кет депчи. Менеджер деген ал карточканы создавать этет, эмет
сөз тыши предприниматель. Сен бирөөнүн убактысын сатып алыш керексиң. Менеджердин убактысын сатып ал. Мына азыр тартып аткан SMM кызуусунун да убактын сатып алат. Анткени мага Инстаграмга даже публиковать эткенге убактым жок да. Получается, SMM-дин убактысын сатып алатабыз, менеджердин убактысын сатып алатабыз, цехте жана чуркап жүргөн адамдын убактысын сатып алатабыз, карганын убактысын сатып алатабыз. Эң ценный ресурс биз менен далилдер бул убакыт маселеси экен да. Убакыт бул акчадан да кымбат нерсе. Анткени бул ресурс ограниченный. 25 плюс 25 плюс 25 болду. 70-тен нары уже все, уже энергияң да жок, күчүң да жок, еще доживешь это вопрос да. Ошо себептен мен убактым жокпу, бирөөнүн убактысын сатып алат экенбиз, а өзүбүз болсо будан да маанилүү немеге убактыбызды сарптап, делегировать этип коет. Анан бул биздин динибизде дагы бар. Эми Алла Таалам сага тыйын берип атат, ну зачем ты жлобишься? Бөлүш да ал акча менен. Башка бирөөгө бер да ал акчаны. Алла Таалам сага берип атпайбы? А сен эмнеге башка бирөө? Бир жолу базардан чыксам, анда машина жок кезим, анан так мага отур дейт. Анан мен эмнеге отурам, мен маршрутка менен кетем десем, сага Кудай акча берди, сен соода кылып чыктың дейт. Сен бизнесменсиң дейт. Ал акча меники, ал сен мага бер ал акча. Сен жилет этпе ал акча дегенден шок болду да мага. Деди да биз бир нерсе жанды да чыкты да. И ош негизи Алла Таалам Ким айтты эле ошону? негизи ошо нерсе акылыма кирди да өзүчө. Баягы шок дегенде мага кирди да. Просто биз Таксистке рахмат деди. бул нерсени ойлойт экенбиз да, мен акылдуумун, мага ушу мен өзүм ойлоп таптым десе биз адашат экенбиз. Муну Алла Таалам мээге киргизет экен да. Любой бир мындай кейс деп коет, пук бир жаңы келди. Алла Таалам сүйүктүү пендесисиң, ошон үчүн сага келди. Аны сен колдонуп кетиш бул экинчи маселе да. А бирок ошо тияктан экенин билиш бул өзүнчө маселе да. Ошо тияктан экенин билиштин кесепетинен ушундай ийгиликтер болуп атат да. Мен эсе кыскача боло турган болсо, вот биздин ушундай бир эмеге келдим да, ой пикиргечи. Ошо. Сиз Айбек ошо кошуп кетерин неме? Ну ошо базарда эжекелер бар деп атпайсызбы? Ошо допустим биз Садовод, Люблино же Дордойбу же вот Кыргызстанда жүргөн швейный цехтерчи көбүнчөсү азыр эмне кылышат? Булар болсо азыр эти Россиядан, Казакстандан же кайсы жерден бир келип биздин соодабызды жүргүзүп кетет деп бир ушинтип Дордойдо товарларды жашынтып алып, эч кимге көрсөтпөй кызганып отурушат да. Ошо мунук система ушул да, как есть. Анан ошого көнүп калгандар, бирок азыр соода кадимкидей жабылды да, токтоду да. Дордойдо болсо, допустим, $3000 арендалык месталар азыр $500 болуп калыптыр да. Эмнеге? Потому что соода жок да. Анан бизгилер болсо ошо Россиядан орустар качан келет, казактар качан келет деп күтүшөт да. Азыркы моментте Айбек байке айткандай Валберс ушундай бир мүмкүнчүлүк берип атат да. Валберске Кыргызстан ИПсы менен эле официально ачып Валберске чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан ушу азыр, допустим, ошо эмнени жеткизим келет, ошо неме кылып коркпогула да, Валберске киргиле, аракеттенгиле. Алла Таала сөз берет да, анткени болсо Алла Таала ушундай мээримдүү, ырайымдуу, бирөөнүн аракетин эч качан мынтип жөнүнө ноль кылып туруп неме кылып коюп эткен да. Алла Таала все равно аракет кылган кишиге все равно бир берет экен да, бир пайдасы болот да, сөзсүз. Поэтому аракеттенип Валберске чыккыла. Допустим, азыр деле биз Айбек байке экөөбүз деле муну айтпай деле койсок болот, наоборот өзү жакшы иштейбиз депчи. Бирок бул уже экинчи вопрос, это рызкы маселеси экен да. Рызкы болсо бизден эмес да. Рызкы болсо Кудайдан болот да, Алла Тааладан напрямую. Поэтому биз кызганбайбыз, как есть айтып атабыз, коркпойбуз. Потому что буйруган рызкы бизге по-любому жетет. Бирок биз ушу мусулманда бир сыпаттар болуш керек экен, качество да. Это өзүнө каалаган жакшылыкты элге, башка мусулманга кааламайынча иманы толук болбойт экен да. Ошон үчүн ошол себептен да биз азыр ушуну бөлүшүп атабыз да. Ушу өзгө каалаган жакшылыктар баарысын ушу биздин элибизге каалайбыз да. Ушу силерге жуксун, жакшы иштегиле. Канча адам болсок ушу баарыбызга тең рызкы жетет да, на самом делечи. Ошон үчүн Валберске кирип иштегиле да. Аракеттениш керек, иншаллах. Вот. В принципе, все. Эме эле сиз бизнесте жүрсөңүз, баягы Казакстандык Сырымбай Тау деген бизнесменди билсеңиз керек, ошолду айтып атпайбы? Ушундай подкасттардын бириндечи коркпогула дейт да, коркпой бизнес кылгыла, тырышып отурбагыла, мындай колуңарда мык чыкпагыла. Ошол казакка жетип жаткан рызкы силерге деле жетет, ошол кытайлар жеп жаткан рызкы силерге деле жетет. Силер просто өзүңөрдү кенен койгула депчи. Ошондуктан жана байкебиз да айтып жатпайбы, көкүрөк маселеси боюнча деп.
Валберске мисалы азыр кызыккан жаштар аябай көп, аракет кылып жаткандар бар. Валберске кандай товарларды коюш керек, эмнеден башташ керек бул ишке кириш үчүн, кантип башташ керек, ким менен чыгыш керек? Жана айтып кеттиңиз го, өтө маанилүүнү кармап калдыңыз да. Коркот депчи, менин деле инилерим, бөлөлөрүм бар да, мени көрүп анан кийин аракет мындай карасам, алар менден акылдуу да. Алар жаш да, алар деген эми Энергиясы IT бар. жагын мага караганда жакшыраак билет. Анан өздөрү жанагы МП-стат менен жана аналитический программалар бар да, өздөрү эсептеп эле, өздөрү коркуп эле кайра дуктары түшүп эле кой дегендер да бар да. Мен айтам да, сен сонунсуң, мага караганда акылдуусуң, бирок сен тобокелдигиң жок экен. Анча нерсени кыймыл аракет кыл да, калганы болду, чыта да бияка, калганы буйруса жакшы болот. Мындай ал түшүндүрө алдымбы? Ал баары эсептеп алып, анан жанагындай суммалар көрүп, анан Жок, сиз азыр мощный нерсе айттыңыз да. Мисалы, экономисттер эле, допустим, эсептейт, так буга 10 сом, 70 сом, мен колума 15 эле сом алсат экен. Жок койбойт дегендей да, ушундай мамиле да. Биз мындай өзүбүз мында балдар Нурболот да бири-бирибиз менен пикирлешип турабыз да, анан бир 3 нерсени эметип чыктык да. Бул душа, анан биз разум, анан тело деп коет да. Душа деген бул предприниматель экен да. Мен айткан нерсе, бирөөнүн убактысын саталы коюп, өзүнүн акылы жетпесе бирөөнүн акылын сата кылып, ушундай сыяктуу постоянно бир нерсени ойлоп табып, бир нерсени кылсам да, анан бир какой-то бир мечтаны анан кармала турган материалдык нерсеге айландырган адамды ошо душа деп биз бөлүп койгонбуз. Ушундай качествосы бар экен. Разум деген бул наоборот аналитика. Жалаң эсептейт, бухгалтерлер, аналитиктер өздөрү коркуп, бирок бул да маанилүү в начальном стадии да. Тело деген бул мындай да, бир коробканы көтөрдүң, экинчи точка Адан Бга койдуң, бул тело да, просто бул функцияны аткара турган нерсе да. Анан башында эми бизнести башында баары эле ошодон баштайт. Биз өзүбүз телобуз, өзүбүз разумбуз, өзүбүз душабыз. Бирок бир кандайдыр бир этапка чыккандан кийин ошону бөлүш керек да. Телого өзүнчө адамдарды алыш керек, разумга өзүнчө адамдарды алыш керек, душага дагы поначалу өзүң душа болосуң, анан аякка дагы бир какой-то мындай бир жаштарды. Эмне үчүн айтат да, мисалы мен Роберт Кийосакинин «Богатый и бедный папа» дегенден окуган бир заголовкасы эсимде калды. Ал киши мынтип айтып атат да, сен уже 40 жаштан өйдө чыккандан кийин дейт да, жаштардын азыркы эмесин сатып ал дейт да. Именно биз айтып аткан душасын. Значит, бир студенттерди алыш керек. Анан творческий давай ойлонгула, кеңири. Алар коркпойт экен да, жаштар. Творческий кеңири ойлонот экен, анан сен аналарды инвестиция кылат экенсиң, ошентип ишке кылып, ишке ашырат экенсиң да. Ал эми жаңы баштай турган адамдарга кандай дей турган суроо боло турган болсо, биздики мындай да, биз өзүбүз кантип кыйналдык. Акча жокто мындай да, акчалары барларды өзүнчө бөлөбүз. Акчалары ограниченный там 100 000 зарплата алам, анан ушинтип чогултуп 200-300 чейин чогулта алабыз дегенде аларды өзүнчө бөлөбүз. Эгерде сиздики ограниченный бюджет болсо, значит сиздер эмне кылыш керексиздер? Жана биз ойлоп тапкан retailers B2B дегенге киресиздер. Аякта кыргызский текстилде пашифтагы адамдар көп. Дропшиппинг деп коет, оптовый эле бар, бирок штучно берет. И ошонун сүрөттөрү да даяр. Сүрөткө да вложение керек жок. Ошону коюп коет. Даяр кылып койгон эмес. Бүт бары даяр. Коюп коет, ал модель иштесе иштеди, иштеспесе аны удаляйт, башканы. И качан гана бир модель иштегенге чейин кармайт, ошо модельди кармайт, анан дальше ошо модельди развивать этет да. Это касательно кимде, допустим, акчасы ограниченный. Менде өзүмдүн даже жеке жумушумда бар, бир бала бар, повар. Өзү Санкт-Петербургда мага күнүгө ыргытат. Жана заказ түшөт да, 4 кийим Айбек байке дептир мага ыргытат. Мен ачам, бир 4 кофточка, 5 кофточка түшөт. Өзү болсо повар иштеп атат, башы да оорубайт. Анан мен өзүм продавщицама айтам, ал жанагын баарын чаптап, анан курьерлер бар, 200 рубль ал курьерлер күнүгө садоводдон алып кетет да. Анан товардын баасын эле дропшиппинг төлөп коет, курьер алып кетет, 200 рубльн берип коет. И ошондо ал киши эмне кылып атат? Поварлыгын чытаган жок, ал иштеп атат. И биякта дагы Валберс тармагы акырын өнүгүп атат, ал киши опыт алып атат. Качан гана Валберс тармагынын акчасы
достаточно болгон да? основной доходунан ашканда, мисалы үчүн 100 000 тапса, 100 000 эмес Валбристен уже 200 000 уже киреше түшүп баштаганда бул жумушун чыттайт да, анан толугу менен бияка секирет да, өтүп кетет. Биз ошо стратегияны жакынкы мындай ограниченный бюджетке ошону предлагать этебиз. Бирок эгерде силерде акчаңыз бар болсо, крупный акча, биз иштей турган болсо, биздин эле кругта, биздин жамааттагы балдар бар, алар полностью под ключ ала турган балдар бар да. Акчасын алат, бирок карточканы жасай турган бир кыз отурат, продвигать ете турган жана внутренний реклама, внешний реклама аякта бир кыз отурат, налоговый жагынан честный знак и так далее деген аякта бир киши, өзүнчө команда да. Силер даяр кылып коюпсуздар да, андайча айтканда. Ал биздики эмес, ал меники да эмес, Нурболоттук эмес. Ал просто биздин баягы командада чогуу эле бир комьюнити деп коет, баягы кыргызчасы жамаат, англисчеси комьюнити, орусчасы сообщество. Ушу бир взгляд менен жүргөн эле чөйрөдөгү балдарга эле биз сунуштап коебуз. Алар мындай жардам береби? Алар деген акыга кылат, бирок гарантиясы менен кылат да. Уверенный, Уверенно. Мен мисалы үчүн бир эжеке келди, мага айтат, менде акча жок дейт. Бирок менде ресурс бар дейт. Мен эмне ресурс десем, мен көп жылдан бери, Черкизden бери иштешип аткан бир уйгурум бар дейт. Мага любой сумма акча, ткань берет дейт. Акча эмес, ткань берет дейт. Анан иштешип аткан фурнитурадагы да эжекелерим бар, алар да берет. Алар мага поддержка кылат. Бирок мен эми ошончо тканьдагы сумманы алып алганда мен да корком да дейт. Анын бересеси да бар да дейт. Анда мен айттым, эгерде ошондой боло турган болсо, анда сиз коркпой эле ошол балага бериңиз акчаны. Ал туу чокусуна гарантиясы менен берет. Мен билгенден эле мына Мирлан байке, Бөлөбү байке ушу базарда иштеген эле 4-5 кишиникин жакшы результаттарга чыгарды да. Бирок бул категория, у кого есть деньги да. Ким акчасы болсо, бул мындай да, бул маселе мындай юристтер мындай бөлөт го. Мисалы үчүн мен өткөндө биз эми дин чөйрөсүндө жүргөндө суроолорду беребиз деп мындай соода болбой дегенде мен таң калдым да. Ушундай бир ученыйлар бар экен, мынтип эмет экен. Бул кышында беле, жайында беле. Бул Москвадабы, Россиядабы, же Кыргыз, Средний Азиядабы, же мусулман эмес өлкөдө, Россиядабы деген ошону көзүндө ушундай детальдары менен жараша ответ болот экен да. А бизнесте деле ошо да. Сиздин мынтип эле залп деп эле баарына бир формула болбойт да. Сиздин оборотуңуз болсо, сизге өзүнчө питание, бюджетиңиз болсо өзүнчө питание. Ошон үчүн биз мекендештерге ушундай лайфхак айтмакмыз. Сиздин эмеңизге жараша биз сунуш гана бере алабыз. Биз өзүбүздү рекламабызга жараша. Ооба. Көрөлөр айтат экен, силер эме курс сатасыңар. Биз курс убактыбыз жок, курсту даже эметкенге. Биз болгону отуруп алып сабак бергенге. Да, отуруп даже сабак бергенге эмебиз жок. Болгону биз сунуштарды беребиз. Биздин максатыбыз, биз кандай жакшылык кылсак, сиздер да өзүңүздүн айлана чөйрөңүзгө жакшылык кылса, мир станет чуточку лучше деген мааниде. Биз ошондой дембелге менен чыгып жатабыз. Ошо. Эң туура айтасыз беке. Сиздин буга кошумчаларыңыз барбы? Сизге мына суроо берейинчи. Жанагы айтып аткан программа бар го, Ооба, ошол программа эмне кызмат аткарат? Ошол жөнүндө кенен айтып бериңчи. Анан ал мындай башкача да атасы болобу? Давайте я расскажу этот. Ритейлерс деген негизи ошо неден чыкканда историясын айтып берип коеюн энди. Ошо буга чейин айткандай эле кыргыздар өтө товарын өтө кызганып иштешчү эле да мурунчу. Вообще моделин болсо жашын толуп там эч кимге көрсөтпөй, даже клиенттерге, оптовиктер көрсөтпөйт, только күчтүү клиенттерге көрсөттү, мына ушундай бар, ушуну иштешип ал деп крупный иштегендер көп болчу да мурун. Азыр болсо биз эмне деп ойлондук, биз неме болдук да, соода кадимкидей токтогондо биз 3-4 киши бири неме болдук да, давай вот сенде ВКонтакте, допустим, соц тармактарда мынча подписчиң бар экен, менин товарымды киргизип көрбөйсүңбү, сеники может сен немеңде аккаунтуңда жакшыраак өтүп кетет депчи. Ушинтип 3-4 киши эле баштаганбыз да. Ушинтип баштап туруп карасак, действительно, менден өтпөгөн товар Айбек байкеде өтүп кетиши мүмкүн да. Айбек байкенин товар мен киргизсем, Айбек байкен менден да жакшы болот. Ошонун ортосуна зазордон мен да акча таап калып атам да. Айбек байкен 4 штугун сатсам 200 рубль зазор болсо, ортодо немеси БГДси, разницасы. Мен на ровном месте 800-1000 рубль таап калчумун да бир күндөчү. Это өтө чоң неме да. Это только Айбек байкен товары менен. Анан эмне кылдык? Биз бири-бирибиздин товарын бөлүшүп баштадык да.
анда бул 4 кишиден 5 киши, 10 киши, 20 киши, 30 киши, 60 киши болуп ушундай көбөйүп кеттик да. Анын баары тең өзүнүн эң жакшы көргөн, эң ходовой товарын киргизип баштады. Анткени уже смысл ушундай болуп калды, что канча өзүнүн ходовой товарын киргизсең, канча көп киши соода кылып сатса, сен только ошол эле товар тийип калдык да. То есть бир ошону получается, бир поставщик только бир эле модель в расцветках киргизип баштады да. Понимаете? Ошондо цехке да эмне жакшы экен, цехтин жумушу стабильный болот экен. А бир модельди кол көнүп калган болсо, ошол модель только ошол модель тиге беришет да. Допустим, бир модель тип кайта башкасын киргизсе, кадимкидей швея кыздар скорости жайлап калат, потому что жаңы модель кайта үйрөнүш керек, көнүш керек, скоростька чыгат. И поэтому бир поставщик только бир модель тип калды да эми. В основном 1-2 модель. И ушинтип карасак, жамаат эң ходовой модельдерин киргизип калган да. Анан ошондо биз түшүндүк, ушуна бир платформа керек экен. Ошол жерден еще как раз бул ковидтин немесинде болуп калган да, учурунда. Ковид болсо как раз таки оптовый немелер баарын жабылып калды. Садовод да жабылган болчу, 1-2 ай жабылды го, ошону точно. Ошондо интернет магазиндер иштеп аткан болчу да. То есть ВКонтакте, Инстаграм, там Валберс, Озон, Яндекс.Маркет иштеп аткан, потому что алар курьерлер доставка кылып атты да. А бирок, офлайн рынок, это оптовый рыноктор, көп местода отуруп саткандар вообще жабылып калды базарлар. Ошондо элдер эмне кыларын билбей, кээ бирлер таксиге чыкты, кээ бирлер курьер болуп иштеп кетти, эми ар кандай болду да. Анан ошондо ойлондук да, ошондой ушул платформаны өнүктүрүш керек экен, потому что это необходимость. Если биз ушул эле WhatsApp'та немеге онлайн платформа, Валберсте эле платформа болуп турган болсо, иште бермек экен да, оптовиктерчи. Отуруп алып эле. Отуруп алып элечи. Уже биз местога байланбай калмакпыз деп ушуну түшүндүк да. Ошондо эмне кылдык? Ошондо ушу WhatsApp группаларды ушу Валберске окшоштукон бир программа ачабыз деп чечтик. Ишенесиңерби, ушундай биз кагазга эле, кадимкидей мондай кагазга эле жазып эле чыктык да, ушундай платформа болот, ушундай элдер иштешет, бияктан болсо покупательдер биз чакырабыз, биякта продавецтер чыгат, ошо бирин жолуп ошол жакта соода кылып иштешет деп бир ушундай неме кагазга жазып чыкканбыз да, проекттинчи, тех заданиясын. Анан болсо биз ошо биздин жамаат ошондо уже түптөп калган, уже бир 10-15 киши болчу да ошол убактачы. Ушундай проект бар, давайте колдогула, кимге жагат, ким ошо кошулат деп кылсак, элдер колдоду, действительно. Элестетке уже кагазда эле жазылган нерсе болсо, эми ошонусу биз чоң бир компания кылабыз деп аткан момент болчу да 2020-жылдарды. Анан ушинтип 21, 22, 23, 24-жылдан уже 4 жылда уже действительно проект какие-то есть. Сон проект, элдер колдонуп атышат, уж садоводдун сырткарда колдонгон адамдар бар, поставщиктерди, өзүнүн товарларын киргизет. Как обычно, жакшынакай сүрөттөр менен, описаниясы менен, бааларын түзмө-түз чыгып, WhatsApp, контакт, WhatsApp, Telegram данныйлар бар. Прямой эле жазып эле, цех менен сүйлөшүп кетсе болот да. Биз бияка азыр ушу биз азыр 2024-жыл, 25-жыл селлерлерге реклама кылгантабыз да. Кудай буйрса, допустим, азыр ушундай бизнес тур деп азыр Россиядан ушундай бир күчтүү блогерлер бар, МП миллион, ушундай бир күчтүү блогерлер бар, которые бияктан орустар чогултат селлерлердичи. Там 15, 20, 30, 40 кишини болсо чогултуруп, Бишкекке учуруп барып, дордойду көрсөтүп, цехтерди көрсөтүп, тааныштырып, ушундай бир нетворкинг деп коет, ушундай контакттарды алмаштырып сүйлөшүп кеткиле деп ушундай турлар бар да. Ушундай бир эле поездка только услугасы эле $2000 и плюс билет туда-обратно, питание с гостиницы отдельно да. То есть ушундай турлар өлө популярный болуп кетти да азыркы учурдачы. Биз азыр эмне кылып атабыз? Биз айтып атабыз, уже ритейлерс ушундай биздин программабыз уже пайда болгондон кийин уже орустарга, селлерлерге, Валберсти саткан, Яндекс, Озонду саткан селлерлерге уже нет необходимости Кыргызстанга барганга. Отуруп Пожалуйста, ритейлерска кирдиң, ритейлерсте уже швейниктер Кыргызстан напрямую дордой турган точка сүрөттөр менен, описаниеси уже полный готовый. Мындай расход, отель, услугасын отдельно $2 уже ничего не надо. Просто заходишь, керек сөзсүң, жактуу, жастың количество мындай пробага давай. 50 штук эле салуу десе, карго келсе, бияк тозалып көрүп, жактырса уже дальше иштешип кетишет да. Биз бул азыр биздин иншаллах ушу элибизге, мамлекетибизге ушу кыла турган салымыбыз да. Кудай буйрса, азыр допустим, кто значит, ушу кудай буйрса, жаңы ссылкасын жөнөтүп коебуз. Ушуну если закрепление кылып койсоңуз, элдер пусть скачивают, пользуются. Бул кудай буйрса, ушу биздин элибизге чоң бир пайда болсун да.
бул услугасы өтө эле арзан. Ссылкасын сөз коюп коебуз. Да, бул чисто символически, бул 1,5 рубль эле, бул 1,5 это 1000 сомдой эле да, азыр уже азыр курс менен. Бул чисто символически. Же бөлүшпөй эле койсом. Элден байып кет, мен айынан аябай мен калып каламбы десең, тамаша. Неме байке, мынандай суроо бергим келип жатат да. Сиздер азыр өтө сонун нерсе кылыпсыздар да, анан бөлүшөбүз деп атасыздар. Могул коуч дегендер бар да азырчы. Балберти үйрөтөм, сразу доходко чыгарам. Сен миллиондук кармап тураксаң санап каласың деп туруп, ушинтип үйрөткөндөр бар. Анан коучтардан мотивацияга тоюп алып туруп, бирок бар дүйнөсүн сапырт салгандар бар да. Ушулар жөнүндө эмне айтасыз? Бул өтө мындай щепетильный тема деп ойлойм. Анткени коуч тууралуу башында мен Instagram баракчам бир 2 эле жума болду го дейм. Ачылганначы. Анткени ач дегенден айла жок ачкандан көбүлөр ойлоп калышыптыр мени коуччу, мындай мотиватор депчи. Анткени бизнес тармагында эметкенден кийин мен анан жарыя жасагам, мен эч кандай акча албайм, мен коуч эмесмин, же кандайдыр бир мотиватор эмесмин. Болгону мен жөн эле айбекмин да. Мен жөнөкөй эле ишкермин, анан өзүмдүн ишимди силер менен бөлүшүп атам. Эгер силер менин тармагымда иштесеңер, силерге пайда болот. Эси менин тармагымда иштебесеңер, силерге просто илим болот. Дагы бир ушундай жаатында, ушундай сферада иштеп аткан адамдар бар экен деген эле мааниде. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Коуч или мотиватор деген эми бул бир жандырат, уларны ойготот дейли. А дальше что? Бул деген күрөш, мен өзүм күрөшкө катышкам да, бул күрөш сыяктуу да. Эгерде сен күрөш мындай тренировка кылбай, күнүгө тренироваться этпей дүрүп туруп анан соревнованияга чыга турган болсоң, мешоктой эле учуп кетесиң да. Биз деген ошо мен ушу кичинекей жаатында баягы катышкам, ушу 5-класстан баштап 11-класска чейин катышып атып, биринчи кулашты үйрөтөт да. Сен чапканда сен колуң сынып кетпей турган, башың сынып, омурткаң сынып кетпей турган деңгээлде туура жыгылганды үйрөтөт да. Мен да баргам көчкө. Бизнес деле ошо да. Бизнес деле ошо да. А бизнес өзгөчө. Бизнес деле эси адам мен эмне үчүн айтып атам, жанагы повар баланы мисал кылып атам да. Ал поварлыгын кылып атат, бирок изучать этип атат, ал тренировка кылып атат да. Анан 1 жыл дегенде ал билет. Какойдор мезгилде. Осенний сезондо эмне кетет, нарядный сезондо эмне кетет, весенний сезондо эмне кетет, кайра летний сезондо эси кийим жатын ала турган болсок, бул билет да. Анан ткандарды изилдей баштайт. Шифон деген жазга мал жакшыраак иштейт экен, особенно гүлдүү принттер менен кыштан адамдар жадап калгандан кийин аял зат особенно гүлдү жакшы көрөт экен. Тем более аял заты бир Инстаграмга сүрөткө түшкөндөн кийин экинчи көйнөк менен түшпөйт экен деген нерселерди акырын окуп алат экен да. Анан ошентип келип күзгө келет экен. Күзгө келгенде твит, не твит, уже башка ткандар, кандай ткандар, посадкалар кандай болуш керек экен, боковина деген эмне, рельеф деген эмне, аны кийгенде жана чоң эжекелер жана для добротных дам деп коебуз биз. Ошо жакшы скрывать этеби, жанагындай излишкаларын или жаманбы, ошону адам тренировка кылып туруп бир циклды өткөндөн кийин мындай общий кругозор эле пайда болот. Всё. Анан дальше уже экинчи жылы сен уже кайсы эме болсо ошого риск да, рисковать. Мынтип айтып атпайбы Маргулан Сейсенбаевдин деле эмесиндечи, подкастында. Бул эмне деп атат? Биринчи бул адам неден чоң акча табат дегенде, бул биринчи риск экен, адам рисковать этиш керек экен. Экинчиси бул сабыр дейт да. Бул биздин динибизде деле бар да. Эми сен рисковать эткенден кийин ошого да болуп кетеби, болуп кетпеди. Ар бир нерсеге эле жүрөккө жакын ала берип турган болсо инсульт болуп жатып калабыз. Анча нерсени тияка деле чыштаганды үйрөнүш керек. Аракетиңди кылдыңбы, болду, тияка. Эгерде вдруг это ошибка болуп кала турган болсо, это просто опыт и всё. Мисалы үчүн, если я попал на 500 тысяч рублей, это я курс сатып алдым 500 миңге. Всё. Попал там 200 миңге, это курс мен ошого эме. Мисалы үчүн мен Валберске жөнөттүм, киз деп коет, жанагындай чаптайт да. 1200 кетирсем 200 обратно келиптир. Обезличка деп коет, кайра баягы окшош чапталган. Ар бир штука 174 рубльдан мен возвраттар алдым да. Эми эсептеңиз 200-174ко, это мой горький опыт да. Мен ага кайгырып, мен өлдүм, менде нерв калбай калат, айланай. Мен буюрса иншалла астыда келаткан
биздин жамаат ушундай сөз бер, биз иншалла биздин жамаат 5 миллион население эмне болуп калыптыр, биздин үй бүлөбүз эмне болуп калыптыр, биздин менин ата энемдин үй бүлөсү эмне болуп калыптыр, келинчегимдин үй бүлөсү эмне болуп калды. Биз иншалла ушундай бир чоң бир 5 миллион населенияга бакканга себепкер жамааттардан бири болобуз деген ушундай бир эмебиз бар да, long цель да. Айтып атпайбы, Алатам канчалык чоң цельди койсоң ошону орунтатат да. Анан кийин буудан мурунда өйдө да айтып кеткендей эле биз максатыбызды түшүнчүтө бербейли. А касательно коуч эме тармагын мен эчтеке деп айта албайм. Мен өзүм классташым Аскат Муктаров деген ал өзү коуч. Анын байкесин атын билбейм, ал да Муктаров, ал да коуч да. Эчтеке дей албайм, таарынып калышпасын. Бирок мен эмнени биле алам, өзүм жаатымдагы сферада болгондон кийин ради Аллаха без проблем, биз бөлүшүп коебуз ал жагынан. Бирок ачыгын айтам, убакыт жок обучать эткенге, биз просто сунуш катары перенаправляем проверенных людей. Анткени бизге деле перенаправлять эткенде биз акчага көп попал болгон, неправильный курс сатып аласың, акча кетиресиң, вода да жөн эле. Тияка барасың, пайда болот тоже вода да. Анан кийин ошону туура тармакка направлять этиш деле бул чоң жумуш экен да. Бирок ойлоп калышы мүмкүн азыр, эмне булар жөн эле направили, чо эмне толк деш мүмкүн. Жок, ошибаетесь. Бул эң чоң. Могу жер баткак, бул баткакты баспай курак жагы менен бас деген бул өтө мындай ой жүгүрткөн адамга өтө чоң информация да. Ошо биз ушинтип жооп берет элек. Баягы билимди эми мугалимдер, агартуучулар билет. Канча көп бөлүшсөң, өзүңдө ошончо калат да. Сен аны бөлүшөсүң, айтып бересиң, мисалы барып канча сабак өткөнүң сайын сенде ошончо калат да. Ошо сыңардай эле бул нерсе сиздер канча бөлүшкөн сайын дагы ошончокудай талас силерге деле берип жатат да. Бир аз кошуп кетсем болобу? Азыр сиз айтып атсаңыз эсиме келип калды да. Айтыңыз. Бир маселе келгенде адам мындай бөлүшкөндө мындай убеждать этиштин кереги жок экен да. Мындай адам мындай кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн мындай магнитный поле мененби кандай көзгө көрүнбөгөн энергия менен чувствовать этет. Бул калп айтып атабы же чынды айтып атабы депчи. Анан кээ бирлер от вежливости эле деп коет экен да. Тигиники абсурд болсо деле, потому что ал маданияттуу адам. Просто от вежливости эле мынтип коет, болду. Бирок сен ойлобогон сен ал адамды алдап атасың депчи. Качан гана адам өзүнүн териси менен, мындай жан териси менен өткөргөн нерсе октой болуп чыгат да. Мен Нурболотко кээде тамашалап коем, ушундай бир сүйлөйсүң, бул жерде мындай бир арстан, бул жерде мындай бир бүркүттөй болгон куш сөзүң эле туп кирет. А бирок сен андай чыгыш үчүн сен мындай кыйынчылыктан өтүп, бизнесмен болсоң, банкротко түшүп, кайра банкрот, кээрлер айтат экен, нолдон баштасак. Мен күлкүм келет, каяктагы ноль, минустан башта, вот ушундай тема. Минус миллион менен баштасаң духуң жетеби? Вот это вопрос. Бияктан кылып атсаң, бирөө келип акчасын сурайт деп, Алла ыраазычылыгын чыдап калмас деп 2000 бересиң, бияк ишин кылсаң 3-үчүсү келет. Ошонтип 10 киши бир күндө келсин, сен кандай бизнесмен болосуң? Нолдон любойдураак билет. Мен ушинтип эле айтат элем, нолдон любой адам билет. А вот минус миллион или минус 2 миллиона или минус 5 миллион, это вот человеку, вот ошондой адам ошондой нерседен сурулуп чыкса, и ошондой адамдан силер сабак алсаңар, вот касательно коуч да, көп адамдар окуйт, окуп айткан нерсе бөлөк, практика жүзүндөн жан териси менен выживать эткендин адамы сөздөрү бөлөк да. И этих людей можно сразу определить да. Андай мындай от вежливости эле мынтип коюш жеткире алдым сөзүмдү. Ошон үчүн мындай, если вас вот это внутри подсказывает, что этот коуч там просто да инфо-цыган да, все, алыстап кеткиле, практиктерге аракет кылгыла да, практиктер менен үлгү алгандан аракет кылгыла деген сунуштамакмын да. Ошон сиз өзүңүздөрдө минус болду беле? Ошондой бир миллион. Конечно, мен эмне себептен ата-энемдин, ошону айтып бериңиз, ошол мотивация болсун. Мен эмне себептен ата-энемдин эмесин айтып бердим. Эми ошол кезде мен 21 жашта кириптирмин да, алардын эмесинечи, баягы көйгөйүн чечем депчи. Азыр мен братчикаларымды көрөм 21 жаштагы. Пацан да көзүмө зеленый. А бирок ошол убакта мага эжекелер, байкелер келчү да, сен эркексиң, эркек эмесиң, качан коесуң деген темалар. Ушундай күндөр өткөн, анда эмне көпчүлүк менен жашачык да.
киресиң ваннага элдер укпасын деп үнүн чыгасың, шыр деген үн чыгат го. Ыйлап аласың да, анда намаздан кабары жок, анан жабасың да, анан эчтеке болбогондой болуп көзүң кызартыр, жылмайып жатып аласың. Ушундай бир Элнур эжекебиз деген бар экен, илгери бизге продавец болуп иштеген, азыр өзүнчө бизнес жаатында иштейт. Ошо эжек айтып берип калат: сен уктап атканда дейт, берем деп ушинтип сүйлөп чыкчың түн ичинде дейт да. То есть ушунчалык мен 21 жашымда психологический урон алган экенмин, ошентип сүйлөп, ошондо мен таң калам да. Азыр динге келдик, эметтик, мен таң калам да, мен деле моундай пацан көрүнсөм керек. Ушу эжекелердин же байкелердин мындай көзүнө мындай жүрөгү мындай боор ачып аптыр, бул баладан эмне алам дегенсичи. Эми билбейм, мен азыр көрсөм мен боорум ачыйт эле, что я с него возьму депчи. Мунун несин алам да? Ошол кезде бир мотивация болсун, бир жаман жугулим бар болчу. Шолковскийден келаткан жерден намаздан кабар жок да. Бирок билебиз да Кудай бар экен. Анан мындай Кудай. Ошол убакта курс $30,000, $30,000 болчу да. Анан мен эсептечим, буга мынча берсем, примерно 30,000 жетет экен. Кудай, эпте 30,000 берчи дейт. Анан ошо 30,000 болуп калат. Анан менин бөлөлөрүм келип айтат, Раматылы кулам бөлө: Айбекти давно эле жөнөтсөңөр болмок экен, таш болсо да сатат экен бул депчи. Анткени сенде выбор жок сатпаганга. Башка. Анан сатасың, анан эпте ошо 30,000 кыласың, анан 30,000 бөлүп бересиң. Анан дагы бир дос балам Кыргызстандан чогуу өскөн дос балам учуп келет, зарплатага иштейм деп Москвага. Анан пятерочкага киребиз, анан сразу 2 пивонун колуна кармайт, тартат. Мен өзүң эле алыр, мен ичпейм дедим. Неге? Москвага келип мындай болуп калыптырсың, тиндей болуп калыптырсың. Жок досум, мен азыр кыйналып атам. Кыскача эле айтып бердим. Баратканда Кудай деп барам, келгенде Кудай деп барам. Анан динден кабар жок да, просто некрасиво болуп калат го. Мен эртең деле сурайм да Кудайдан. Эртең деле ошо 30,000га зарым. Кантип мен сурайын десем, совесть, карасаң. Ошондой ушунчалык акыйкат менен тили менен чыкса керек да. Ал балам эмне кылып атат? Кайра ошо 2 бутыл шырылдатып коюп, мен деле жумуштап элекмин, биринчи жумуштап алайынчы деп. Өтө ошо история жүрөктө калып. Эми ошондой курбанчылык менен тияка сүзүлүп атып, бияка сүзүлүп атып, акырын сурулуп чыгып, анан эмне гана көргөн жокпуз. Таксиде болуп иштедик, ошодо болуп иштедик, бирок азыркы кез факт в том, что акырындык менен ошо нерседен сурулдук деген ойду айтып атам да. Эми Алла таалам деле сынаганда мындай жар болот го. Жардын мына эмесинде турганда мындай эми кулап кетейин дегенде жардам берет экен да. Ага чейин до последнего сынайт экен. Мен ошону билдим да. Анан дагы кошуп кетсе болобу же бүттү? Айтыңыз, жок, кеңири. Анан ошол моментте да машина сүздү меничи. Мен жана жаман жугулиде өдүм элем. Кичине мындай шабашка кылыш үчүн бирөөнүн товарларын Садоводдон Люблиного ташыйчу элем, мындай чоң мешокторду өзүм жалгыз ташып, ошол кезде 150 рубль бир мешокко берет эле. Бир конецтен экинчи конецке. Айтып атпаймынбы, башында эле баарысы эле тело болобуз депчи. Анан ошондой сыяктуу эметкенден артта бир өзбек бала мынтип чукулуп аткандыр. Анан бир жерин замыкать этти, эмне кылды, машинеси муну жулкуп барыптыр, мен момду сүздү эле, мен экөөнүн ортосуна калып тизем менен мотуп кулап баратып, элес келди эле. Мен байкем, дос балам, родной байкем, дос баласы буту жок да, оң буту жок. Бирок ал өтө колунда бар бала эле да. Анан сурагам өз кезинде, неге дегенде, ушинтип машина сүзүп кетип, буту жок кылып, убагында баягы связкаларын эметпей калыш үчүн Германияга укмуш жерлерге барды, эми тагдыр экен деп койду да. Почему-то ошо ой келди да. Какой-то бир секундда учуп баратып, Аллахым, ушу бутум ушундай үзүлбөсө экен. 5 мал намаз окуйм дедим. Тарс деп эле куладым, көзүм ачып, бутумду кармаптырмын. Бутумду кармасам эле, бутум целый. Шоковым состояние, туруп кетсем, толтур адамдар тегеректеп калыптыр. Эме скорый чакыралы, ГАИ чакыралы, эмне кылалы, тиндей мындай дегенден мен документин ошол убакта дурус эмес эле да, туура эмес. Анан жо баары жакшы деп туруп эле 2 мешокту еще көтөрүп киргизип, Садоводко келип, тиги эжеклер эмне болду десе, машина сүздү дегенден алар боор ачып мага 1000 рубль берип, анан кийин бар бутум шишип көрсө, шоковом состоянии айдап кеттим. Басып кеткен экенсиз да, жүктү көтөрүп алып, тем более. Врачка барсам, алар айтты, ты в рубашке родился. Сен кандай бутуң целый болуп, мен билбейм, бирок ты в рубашке родился. Анан ошол жерде мага намаз эме болуп калды да, обещать койгон. Полностью душка түшүп, намаз окуганды эле билбейм, жанагы илгерки мына брошюра деп койчу, намаз үйрөнүү деген кара тамга менен черно-белый бир эмелер бар, китептер бар. Анан ошону деп
мындай тил менен окуп атып, ошону окуп атып, башында такалып окуп, анан шырыраак окуп, ошентип эле сразу өтүп кеттик да. Анан мен канчанчы жыл баштадыңыз намазды? мен ушул нерсени деле эсимде жок, ушу көп эле болуп калды да, бир 10 жыл биягы эле болуп калды. Бирок ушу канча жыл деген мен бир нерсени акыйкатты түшүнүп, ушу туура эмес суроо экен да. Кечирим сурайм сизден, конечно. Бирок элге дагы билсин деп атам да. Жок, мен айтайын дегеним ошол жанагы 21 жашта чоң проблемага аралашып атпайсызбы? Жаш балынан ошо баштады, намаз окуду деген. Ооба, ушу 10 жылдан болуп калды, бирок могу жакын арада окуган ушу шам намазыбыз дагы кабыл болобу, эч кепилдик жок экен да. Мен үмүт менен окуйм да. Ошо кабыл болсун деген үмүт менен. Анткени эми биз окуйт экенбиз, бирок кабыл болуш Алладан экен да. Анан ошо кээде канча жыл окуйсуң дегенде көп эле окуйм, бирок могу акыркы намазым кабыл болду деген коркунуч менен окубайм. Бирок десем баягы тамашалап бир эжекебиз айтып атпайбы, анда экөөбүз окшош эле экенбиз дейт. Мен окубайм, сеники кабыл болгону 50/50 болсо экөөбүз окшош экен да. Көрө балким окшош көрө. Бирок суть басни в том, что биз бирөөгө сын таппаш керекпиз. Биз намаз окуп алдык деп эле укмуш биз эме периштебиз деген тамеки чексе эч гарантия жок, сенин балаң чегип калышы. Эч гарантия жок, өзүң бузулуп кетип кайра терс жолго, эч кандай гарантия жок. Биз сын такпайбыз, үмүт менен окуйбуз, Алла Таалага жалбырабыз. Бизнес жаатында аракет кылабыз и болгон опытыбыз менен эл менен бөлүшөбүз. Мен ушу жашоодо болгон вкладым ушу болсун дейм да. Эми ким билет, башка кирпич түшүптүр, о дүйнөгө кетип кала турган болсоң, хотя бы жакшы кылган иштерибиз калып кетсин деген ниетте да. Сонун экен. Ошондой кыскасы. Сонун. Жакшы история айтып бердиңиз. Сонун эми да ачылып келатасыз да. Эми бир аз ачылып келатасыз. Мындай суроо берейин сиздерге. Биз Валберсте мисалда бүгүнкү күндө канча процент кыргыздар иштеп калды Валберсте? Мындай эми так саны болбосо деле бир орто эсеп менен. Анан миграциядан кайта турган учур келдиби? Ушул нерсени айтсаңыздар сиздер. Давай. Эми өзүңүздөрдүн бир баягы жамаат менен жүрөсүздөр, эл менен жүрөсүздөр, бизнесте жүрөсүздөр. Бир мен ойлойм да, сиздерде какой-то бир аналитикалык нерсе бар да, ошондуктан айтып атам. Хорошо. Негизи точный цифра деле жок, но я могу точно сказать, что азыр болсо ошо Кыргызстанда бир түркмен бала бар да. Аты болсо Берди Бегменов деген бала бар да. Түркмен бала, ошо Россиядын соода болуп, Кыргызстан өлө популярный болуп кеткен да. Анан Кыргызстан цехтерин өтө иштетет да. Азыр Валберсте ошо кийим боюнча номер 1. Валберсте соодасы 1 миллиардка жетти рублей. Кыргызстандык. Ошо Кыргызстан товары менен. Кыргызстан товары менен. Кыргызстандын товары менен 1 миллиардка жетти. Элестет, сейчас самый крупный продажа ошол по всему Валберс. Элестет, 1 миллиард кийим боюнча. Это получается, бул эмнени билдирет, ошо бул швейный производство өтө биздин Кыргызстан производство өтө бир неме да, өтө бир востребованный. Бияктын кардарларына өтө жаккан, баалуу, ушу бир ушундай товар да. Биз ушуну колдонуп азыр ушуну иштеш керекпиз да. Допустим, конечно, если бияктан ошо орустар алып атышат, серлерди деп атабыз. Допустим, түркмендер, неважно кто. Ким алса да. Да. Бирок бир нерсе точно түшүнүктүү, это биздин товар востребованный да. Бирок ушул эле товарды эми болсо Кыргызстандан өзүнүн байкелери, эжелери иштетсе бир жакшы сон болмок да. Потому что официально иштеткен коркпош керек. Официально налог төлөйбүз. Налог төлөгөндөн ушу бул кайта эле ушу биздин мамлекетибизге, мугалимдерге, полиция, милиция бир айтпайсызбы, жана 5 миллион багабыз дегенчи. Ошол неме да. Биз как положено налог төлөп, допустим, швейный цехтен, допустим, заказ берсек, ошо швейный цехтен бизде 50 киши иштесе, ошо 50 киши да 3-4 баладан болсо, сонда 200 киши ар бир ушундай бир селлер биздин неме Валберске чыга турган болсо, ошондой бир пайда алып келе алат да. Ушундай бир данныйды айтсам болот да. То есть эң крупный неме 1 миллиард, самый номер 1 это кыргыз кийимди саткан киши да. То есть мунусу өз эле сатсак болот да. Айбек беке, сиз айтсаңыз, биз миграциядан качан кайта алабыз? Буйруса, мен ойлоп атам, уже негизи эле мен азыр акыркы маалымат боюнча билишим менен биз уже көбүрөөк айтат,
кыргыздар силер мигрантсыңар, биз ал мигрантка уже кирбей калганбыз. Анткени биз таможенный союзга киргени менен эле автоматически миграциядан уже биз ал тема нас не касается. Ал балким өзбек жаранын, түркмен жаранын мигрант деп айтса более или менее окшошот да. Анткени биз билип атабыз, мы сейчас эми барыңыздар эле көрүп атасыздар, что кыргызский паспорт менен азыр таможенный союзга 5 эме кирет го, мына армяндар, кыргыздар, казактар, орустар, Белоруссия, ушул тармактагы адамдардын булар деген не только мындай товар жагы эмес, еще кадр маселеси. Мугалимдер келип бияктан эме кыла берсе болот, баягы преподавать эте берсе болот. Медицинский сотрудниктер бияка келип бияктан медицина тармагынан эмете берсе болот. То есть я что хочу сказать, что мы уже бул мигрант деген понятиядан кыргыздар уже акырындык менен бияка четке чыгып баштап атат да. Это уже чоң жетишкендик. Анткени эмне үчүн түркмендер Валбриске түркменский паспорт менен ИП ача албайт, а кыргыздар ача алат да. Анткени биз ошо ЕАЭСке кирген эсебинен. Ошол себептен Анан мен дагы айтат элем налогообложение боюнча эмне себептен кыргыздар эми азыр 2% төлөйт экен налог, 4% эгерде интернет продажа болсо, а если производитель болсо вообще 0,25, это вообще бекер да. Анан мен ойлойм да, мен унчукпай эле 7% российский ИП да, 7% төлөп атабыз. Упрощенка деп коет еще, 6% плюс УСН1, это упрощенка. Ну, за исключением, конечно же, жана Якутияда мындай кырдаалдуу суук жерлерде булардын өзүнүн упрощенкалары бар, 1-2%. Эми биз алдында махинацияны айткан жокпуз. Биз мындай, если добросовестно, если Москвада жүрсөң, Москвадан добросовестно ачам десең, эң эле льготный ушу да. Еще 60 миллиондон ашып кетсең, бир жылдык, биринчи квартал, экинчи квартал деп 4 кварталга бөлүнөт да. Бир кварталда 3 ай да. Анан кийин мисалы үчүн биз адамдарды таныйбыз, ушу 3 кварталда эле уже 58 миллион кылып салгандар. Или 2 кварталда эле 100 миллионго чыгып кеткен товарооборот продажаны билебиз да. Алар уже автоматически бул упрощенка 7%ке кире албай калат. То есть 6 плюс 1. Аларга 2025 жылдан баштап налогообложение жаңы закону боюнча плюс 5%. То есть алар 11%. Кыргыздарга итпекер да, yani даже эмнеге жалуются люди. Ошон үчүн аң сезимди бир аз потолокту жарыш керек дегенди шүгүр кылганды үйрөнөлү да. Вот кыргыз элим хейтерлер аз жазышы мүмкүн, бул эмне эле умничте деп атат, бирок кыргыз элим все познается методом сравнения дейт го, салыштырмалуу Россия менен биздики итпекер да. Еще бизге окшоп кымбат бияктагы арендовать этебиз да биз помещениялар. Бияктын помещениялары 300 миңдин тегереги квадратурага жараша условно да. Кыргызстанда итпекер 40 миңден ашып кетсе эми укмушу супер-пупер 100 миң да. То есть эме жагынан күчтүү болуп атасыңар. Помещение жагынан күчтүү болуп атасыңар. Рабочий сила арзан. Налогообложение эми как цеховик катарда ал жагы вообще 0,25. Адан да укмуш да. Эми баягы эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот дегендей да. Эми Европаны айтпай эле койгон. Аяктыкы укмуш, штаттыкы укмуш, алардыкы 40-50%ке чейин да. Эми мен ойлойм мындай бир аз кыргыз элим ойгонуш керек. Анан кийин эгерде мамлекет тарабынан ошондой поддержка болуп атса, бул мүмкүнчүлүк менен албетте колдонуш керек. Сөзсүз колдонуш керек. Уктабаш керек. Анан кийин убакыт маселесин бир аз ананыраак токтолом дедим го. Кыргызстанда мындай экен, менде барып калганда 4кө десем 4 эмес 7-8ке чейин шашпай ана муну анан бул деп Москва этого не прощает. Если биз биякта 6 дедикпи, 6. Если 6га жетишпей атабыз, кечиресиз пробка болуп калды, 15 минут задержка болду. Анткени Москвада мындай да. 6га дедикпи, 6да келген жокпу, сен чыдап тура ал киши кетип калат, потому что саат 7де анда башка бирөө менен договор да. Башка бирөө менен отуруп серьезный разговор бар да. Сен жетишсең жетишип калдың, жетишпей калсаң сен, бул биздин динибизде да бар, бирөөнүн акысына кирбей деген да. Анан кийин мен ошо убакыт маселесине, любой бизнесте убакыт маселесине өтө кылдаттык менен карай турган болсо, сөзсүз өнүгүү болот. Анан биз айтабыз да, Нурболот менен дагы балдар менен жолукканда эле сүйлөшө, постоянно вызов чыкташ керек. Вызов деген мындайча айтканда мындай жана доспехтерди кийлип, кылычтарды алып, мына өзүңө вызов чыктадың, өнүгүү болот.
сөзсүз сыноо да келет, бирок ал сыноого сабырлык кылып туруп, вызов чыдап туруп адан өтө турган болсоң, мындай галочка болот экен да, сен кийинки уровеньге өтөт экенсиң. А эгер сен андан коркуп жүрө бере турган болсоң, жанагы красный X бар го, ошо бойдон тура берет экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, вызов чыдаганды үйрөнөлү. Канча адамдар способностьтер, укмуш способностьтер көмүлүп кеткен. Убакыт караса эле, ой мен 60ка чыгып кеттим, кой мындай кылып эле ушул возрастка келип калдым. А кандаган тарыхты жарата турган мечталар калып кеткен. Ошол себептен кайсы жагыңар күчтүү болсо, Маргулан Сейсенбаев усиляй сильнее дейт да. Кайсы жагың күчтүү болсо, ошол жагың күчөт дейт. Эгерде, например, бирөө жарымдык ораторский жагы күчтүү болсо, ораторский жагын күчөткүлө, бирөө жарымда аналитика жагы күчтүү болсо, аналитика жагын күчөткүлө, бирөө жагы творчество жагы күчтүү болсо, творческий жагына, бирөө жарымда мисалы үчүн модель, дизайнер жагын ойлоп тапкан жагынан күчтүү болсо, ошол жагын күчөткүлө. Кайсы жагыңар күчтүү болсо, ошол жакты күчөтө бергиле, сөзсүз өнүгүү болот. Анан айтишник тууралуу айтып кетейин, биздин Retailers B2B деген программа жалаң кыргыздар. Жалаң кыргыз айтишниктер ошону создавать этти да. Мындай биз ошо эмнеге айтып атам? Канча убакыт кетти, канча каражат кетти ошону создавать эткенибизге? Ал боюнча Нурболот технический жагын жакшыраак билет. Нурболот айтып берсин да. Да. Биздин программисттер действительно полностью Кыргызстанда. Программисттер тоже каражаты көп эле кетти, больше 10 миллионов. Да. Бирок бул постоянно неме болуп турган проект болуш керек экен. Допустим, бул программа мындай эмес да, бул бир жолу кылып койдуң, анан ушу менен тура берет. Бул потому что заман өзгөрүп атат дегенде технология өзгөрүп атат да. Допустим, жыл сайын, допустим, 2020 жылы болсо санкция болгон эмес да Россиядачы. Биз болсо платежный система российский виза менен MasterCard менен болчу да. Андан кийин санкция башталды, тигил бул башталды, эмне болду, СФО башталды, платежный система блок болду, санкция түштү. 2021-2022 жылы уже өзгөрүүлөр кирип баштады. Биз кайта эле жаңылап постоянно технология немеге байланыштуу өзгөрүп турат экен да. Технология дайыма өзгөрүп турат. Биз почти жарым жыл сайын почти обновление болуп турат да. А программисттер постоянно иштеп турат да. То есть нет такого, что все, бул даяр, бүттү деп. Инстаграмда эле, ВКонтакте эле ошо бир убакыт сайын обновление боло берет, ошондой эле да. Был не только программист, да? Допустим, маркетолог, бизнесмен, любой жагы болбосун, постоянно өнүгүп туруш керек экен да. Почему? Потому что биз ойлойбуз, допустим, эң күчтүү программисттер там бир Россияда болушу мүмкүн депчи, Белоруссия депчи. Нет, ничего подобного. Просто өнүксө, неме кылса, Кыргызстанда деле ушундай проекттер чыгат да. Чыгат, Да. И абсолютно любой бизнестен ушундай да. Допустим, в Валберсте мен чё хочу подчеркнуть, но жааматта ушундай бир күчтүү селлерлер бар, кыргыздар эле, биздин жааматтан эле обороттор 100 миллиондон ашат да. 100 миллиондон ашат. Эмнеге айтып атам, бул мактаныш эмес, бул жааматтан просто биздин жааматта ушу болшол балдар кадимкидей эле жөнөкөй балдар да. Айылдан эле келген, бир өзгө бир башкача бир өзгөчөлүгү жок да, бир типа прям математик, аналитик же бир дизайнер же дизайнерский школа бүткөн эмес да. Кадимкидей бизнесмен, кадимкидей предприниматель да. Ушу бул средний статистический эле адам, бирок бул ушу балдардын аракети күчтүү да. Алар болсо базарда банкрот болуп, допустим, мен айтып аткан бала жөнүндө айтсам, ал 2-3 жолу полный банкрот болуп, базарды 2 жолу жаап туруп кайта чыккан да. Анан 3-4 жолу уже Валберс эле башталганда, Валберс кирип, Валберстен иштеп кетти да, карабайсыңарбы? Биринчиден, Получается, бул бизнести 3-4 жолу ачып жаап атып, 3-4 жолу болуп кетти да. Если бул ошол убакта чыдап койгон болсо, бул значит азыркы игрекке жетпейт болчу да. Понимаете? Жана 500 адамга 500 орундук кылып, анан адамдарга бекер мероприятие көрдүк деп атпайсызбы? Ошондо мисалы максат эмне болду? Анан кимдер өткөрдү, уюштурду? Анан обратная связь болду ал жактан дагы, ошол жөнүндө айтып берсеңиз сиз. Ушул мероприятиянын немеси Дельта Гамма деген неме гостиница болду. Чоң бул бир неме да? Москвада гостиница да. Ошонун немесине өткөрдүк. Максатыбыз эмне болчу? Кайта эле ушу элге бир пайда, элге бир кызмат кылып, элге бир ушундай бир жаңылыктар менен бөлүшүп, ушундай фишкалар болот да Валберстечи. Допустим, Валберстин деле алгоритмдерди там дайыма өзгөрүп турат да. Анан акыркы ушу болгон алгоритмдерди биз бөлүшкөнгө неме кылдык да. Аракет кылдык да. Анан күчтүү спикерлер чакырдык. Но, допустим, Игорь Шанченко деген болсо, ал айына 30-тан 50 миллионго чейин кетти. Айына.
это ошон бир жылда примерно бир там 300 же 600 миллионго чейин кылат да, жылыначы 600 миллион рубльга чейин элестеткиле. Ошондой спикерлер чакырдык да. Бирок эң кызыктуусун айтсаңыз, сурасаңыз, бул неме да, Игорь Шанчикан чакырганда ал жөн с удовольствием айтты да. Айтпай, ушундай хорошо, давайте мен силерге уступ айтып берейин. Өтө бир жеңил болду. Анткени болсо биз мындай экенбиз да. Биз качан Кудайга таянып, максатыбыз действительно ниетибиз түз болсо, ниетибиз туура болсо, Алла Тааланын жардамы болот экен да. Сиз го жанагы 600 жылына 600 миллион кармаган Егорду чакырып алыпсыз. Келди бана биздин кыкендер ошого. Келди, ишенгендер да болду, ишенбегендер да болду, ушундай. 500 месте толду. 400-төн точно ашты да, 450 может где-то. В чем прикол? Кээ бирлер айттыптыр, биз билет тартып турсак, ушундай спикерлер келет, ушундай бир пайдалуу информациябыз кыргыздар эмне дейт, эми бар эмес, смысле кээ бирлер айтат экен да. Жок, булар болсо жөн эле неме кылып атышат, булар реклама кылып бир пайдасын эмеси жок депчи, булар өзүнүкүн реклама кылышат депчи. Анткени болсо ушу, значит, азыркы заманда, эми азыркы учурда элдер ушундай бир чын ниетте бир жакшы максатта бир кылган адамдар аз болуп атабы же эмнегедир ушундай да. Значит, ушундай адамдарда ушундай бир неме бар да, ой бар да. Анан ушул кээ бирлер ушу айтып тур да, жок, биз алар мындай пайда болбойт болуш керек, булар жөн эле реклама кылышат депчи. Жана бизде кечиресиз өзүңүздү бөлдүм, бир неме эле Европага барып келиптир да. Анан ал жакта кайсы шаарына барган билбейм точно. Мисалы Японияга барса, ал жакта адамдар бири-бириге аябай ишеништи. Ал жакта ишенбөөчүлүк бар экен дейт. Ата балага, баласы кызына ишенбөөчүлүк бар экен дейт. Анан ошол жактан бир адам Кыргызстанга конокко келип, ал наоборот бизге таң калыптыр да. Сен ишенип таштап кетип, балаңды таштап кетип калдың Москвага депчи. Ошосуңардай бул жакта жүрүп бизде да бир аз ошондой баягы башка элдин сыфаты жугуп атат окшойт да. Болбосо бул өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Анан жанагындай бекер десе, биринчиден биздикилер же көчүп барып алат бекер десе, же жанагындай кой, бул жанагы байке айткандай да. Өзүнүкүн эле реклама кылат, бекер болсо значит барбаш керек депчи. Да. Бирок мен бир аз кошуп кетким келет. Бир эжеке менен жолугуп калдык ошол мероприятияга катышканга. Анан биз деген ал жерде жеке эле бизнес деле айта берген жокпуз да. Кечке эле бизнес, биз мындай стратегия, технический частка кирип. Анан кийин биз деген эми бул любой бизнес бир өйдө жактагы жогорку күч менен байланыш да. Бул сөзсүз. То есть ансыз болбойт да, бул это закономерность да. Анан биз эмне деп атабыз? Ошону айтып атканда эле айтып атабыз да. Мына момундай иш чара кылсаңар, маяка чейин рисковать этесиңер, маяка келгенде жөн эле нервничать бербей, анча-мынча тобокелди кылып бияка коп койгула десе, ал эжеке эмне деп атат? Айбек дейт, мен эчтекени түшүнгөн жокмун дейт. Возрасттагы эже да. Бирок бир нерсени түшүндүм, ошону аткардым, я увидел плоды дейт да. Биз мынтип айтканбыз да. Сен канчан гана башка бирөөгө информация болобу, эмне болобу, бирөөгө бергенде гана анан сен аласың деген мен айттык да. Мен ошону колдонуп көрдүм. Сразу болот турбайбы ал нерсе деп. Ушундай воодушевленный. Келип аябай ошол нерсени бизге айтып берди да. Өтө бул нерсени эмнеге мен азыр колдонуп баштадым деген өзүнүн жашоосун эметип атты да. Ал эми да мероприятияда ушундай моменттер болду. Биз ошону кылып атканда орус, казалось бы да, орустар иманы жок, бөлөк улут. Анан Игорь Шанченко деп атпайсызбы, ошо киши мындай айтыптыр да. Говорит, моундай нерсе мен с радостью бөлүшөм дептир. Анан биз айттык, суроо эми любой эле мындай нормальный суроо болот да, мындай типа чё мындай кандай эми сага кандай кызыкчылыгың бар бекер бөлүшкөн десе, мен канчалык бөлүшкөн сайын кейстин баары тияктан, кейс деген идеялар тияктан келет деген маани укканда Нурболот экөөбүз булар мусулман эмес, бирок мусулмандай ойлонот го деп таңга. То есть крутой обороттогу адамдар булардын мындай мусулмандын качестволору бар экен да. Бирөөгө бөлүшсөң тияктан кайтат деген эмелер булар бар экен. Бирок мен ушу жума намазда мечиттен деле уккам да. Мадинага барып ткан берерде ушинтип айттык, ошо имамдын хутбасында мындай айтканда, 5-чи поколениядагы бизнесмендер, неважно ал еврейби, немецби, башка улутпу, эч убакта алдабайт деген да.
ал сен ашыгы менен берип туруп атайын кетип калсаң да артыңан чуркап берип туруп сага берет деген да. Анткени 5-чи поколение алар техника живой материально текшерген, что 2 эсе 10 эсе ошол нерсени жоготорун. Анан баласына мурас катары айтып кеткен. Сен мындай алсаң, сенин адан ушундай сооданын правиласы бар, закону бар деп түшүндүргөн да. Бул биздин динибизде деле бар да. Ооба. Негизи бул биздин динибиз бар да. Ошол кезде мындай өтө кызыктуу окуя. Мен отурам, тканьдын акчасы чөнтөктө, Кытайдан перевод болду. Анан азгырып атат да, ошо эми акчага барып башка бирөөдөн ткань алып, тиги го күтүп турат. Мени кыйнаган жок. Дагы ошо акчаны айландырып алайынчы деген бир жаман ой келди. Ошо худбадан айтып атат. Урматтуу бир туугандар дейт, качан гана силер мисалы бир тканчик менен иштетсеңер дейт, анын доверенностун эгер убак саатына жапсаңар, анын сандыгын ачкычы силердин чөнтөгүңөрдө дейт да. Бирок эгерде ошондой сандыктардан силерде 10 болсо дейт, силер ошо биринчи берген сандыктын товар оборотунан да силер байраксыңар деген немени айтты да. Бирок ага эмне керек экен? Ага таквачылык керек экен, убак саатында бере турган. Ден эле башыма тып деле түштү да бардым да ошо акчаны. Сиз үчүн эле айтылгандай болду да жанагы хутба. Эми ушундай экен да, Алла таалам ушундай кылат экен да, балким ушу сөздү азыр ушу жерде чыгып аткан сөздү за кадрам тиякта биздин мекендештер балким Алла таалам ушу убакытта, ушу саатта, ушу секундта аларды ушул ачтыртып койгон, көрдүртүп койгон, өзүнө керектүү маалыматты алдыртып. Ким алдыртып койгон? Тияк алдыртып койгон да. Бирок ал киши билиш керек, тияктан экен шүгүр келтирсе, ошондо ошо информация берекелүү болот экен. Ошо киши ошо секундтан баштап өнүгөт экен, өсөт экен да. Биз билбейбиз да, балким ушул жерде отурганыбыз да жөндөн жөн эмес да. Балким ушул темада чыгып аткан жөндөн жөн эмес да. Биз буга толук ишенебиз. Кандай жана мен айткандай эле 5-чи поколениядагы соодагер ушундай мурас катары айтылган дегендей эле биз ушундай сыяктуу элдерге мурас кылып кетебиз да. Бул формула действует да. Ооба. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиздер үчүн. 5 миллион элди, 7 миллион болуп калдык уже. 7 миллион элди багып, элге кызмат кылып жүрөриңиздер, Кудай таалам ишиңиздерге ийгилик берсин. Айттым го, сиздер эл менен канча бөлүшсөңүздөр, Кудай таалам сиздерге ошончо эселеп кайтарып берет. Урматтуу катталуучулар, каналга катталыңыздар, подписка болуңуздар, колокольчикти басыңыздар. Бизди кылдат карап туруңуздар. Сиздер үчүн дагы сонун темаларды алып чыгып бергенге биз даярбыз. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Рахмат. Рахмат.